Ысык көл районунун Жусуп Абдрахманов айыл аймагындагы айылдардын тургундарына жардам катары көмүр таратылды. Аймакта кыштын суугу күчөп турган маалда мындай колдоо айрыкча социалдык жактан жардамга муктаж үй-бүлөлөр, улгайган адамдар, жалгыз бой энелер жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн өзгөчө мааниге ээ. Көмүр таратуу демилгеси аймактагы ишкерлик менен алектенген демир өрчүнүн жана жергиликтүү жетекчиликтин колдоосу менен уюштурулуп, жардам муктаждарга так тизмелер аркылуу берилип, ар бир үйгө жеткирилди. Биз айыл аймагыбызда камсыз болгон катмарды көмүр менен камсыз кылууда иш чара жүрүп атат. Жеке ишкерлер менен ошо тыгыз байланышта иш алып барып, анан ошо биздин бир ишкерибиз чыгып, ошо Садыкжан Садык деген ишкерибиз чыгып азыр камсыз кылып биздин айыл аймагыбыздагы 200 түтүнгө 500 килограммдан көмүр таратып берип атат. Жакшы болуп атат жардам мындай элдерибиздин мына кубанычы көп болуп, аз болсо да 500 килограмм менен жок дегенде жарым бир ай үйүбүз жылуу болот экен деп ыраазычылык билдирип кетебиз ишкерлерибизге. Районубуздун жетекчиси Жапар Туратовичке да ушул ишкерлерди алып келип тааныштырып ушу иш алып барууда. Көмүр таратып аткан себебим ошол колуна мүмкүнчүлүгү жок кишилерге ошол кышында аз болсо да жардам тийсин деп 2 айыл өкмөткө 100 тонна көмүр түшүрүп бердим. Ошолго колунда бар кишилерди ошондой кайрымдуулук иштер кылганга чакырып кетем. Жардам көрсөтүүнүн максаты кыштын катуу шартында жылуулукка муктаж болгон үй-бүлөлөрдүн түйшүгүн жеңилдетүү. Айылдыктар бул жардамды жылуу кабыл алышып, демилгечилерге терең ыраазычылыгын билдиришти. Бүгүн айыл өкмөткө көмүр келиптир. 2 балам инвалид. Ошо балдарга жардамы келиптир. Рахмат. Айыл өкмөттө өсүп-өнсүн, эчтекеден кем болбосун. Дайыма жолу ачык болсун. Келген жардамдарды берип атат. Ыраазымын. Инвалидтерде мисалы үчүн көп балалуулар акча каражатыбыз жетпейт, көмүргө жетпейбиз. Ошон үчүн кол сунуп келгендерге абдан чоң ыраазычылык билдирип, өзүбүздүн болгон ичибиздеги жакшы кандай сөз менен жеткиреримди да билбей турам. Эл үчүн жардам берүү коомчулукка камкордуктун жана биримдиктин үлгүсү болуп саналат. Көмүр менен камсыз кылуу бир гана материалдык жардам эмес, ошондой эле тургундарга моралдык колдоо, көңүл буруу катары да кабыл алынды. Айсел Телек кызы, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктар үчүн Ысык көл районунан.